Биз көңгөн семиз койдой токчулуктун белгиси. Акын, жазуучу, сценарист, актер Жыргал Сулаймановдун «Багажник» аттуу романы жарык көрдү. Китептин бет ачары менен бирге анын адабий чыгармачылык кечеси 28 апрелде Ошмодо өттү. Иш-чарага чыгармачылык инсандар, окурмандар, студенттер катышты. Жыргалдын ушул «Багажнигин» окуш үчүн адамдын баягы ички даярчылыгы керек да, мындай үлөк чыгармаларды окуп даярданып барбаса, мындай жөнөкөй кишиге түшүнүш кыйыныраак да. Бул жерде мындай өтө чоң ойлорду айтканда баягы кыргыз элинин баягы космополитизм деп коет, баягы өзүнүн маданиятын, өзүнүн түпкү тегин унут карагандай болуп, ушу баягындай бир улуу элдерге барабыз, ушуларга биригебиз дегендей болуп. «Багажник» романы турмуштук окуялардын негизинде жазылган. Чыгармада аламдашуу, ыңгайлуулук, конфессия жаатында адамзаттын алдындагы болуп жаткан кубулуштар автордун палитрасында көркөмдөлүп, сүрөттөлгөн. Жазуучу бул эмгегин 4 жылда жазып бүткөн. Баш каарманыбыз 22 жашта, ал эми Айсулуу 19 жашта. Ушулардын сүйүүсү дагы бул окурманды өзүнө тартып, ушунчалык ошол 4-чү линиябыз бул албетте биз кыргыз жеринин кооздугу. Биз бейиштин төрүндө жашап атканыбызды кээде унутуп калабыз, бирок ошого карабастан тилекке каршы ошол табигатка, ошол бейиштей болгон жерге адамзаттын кылган мамилеси, чын-чынына келгенде алар бизге кандай мамиле кылат, ошону китептен барактасаңыздар руханий эстетикалык ырахат аласыздар деп ишенимди айта алам. Кечеде чыгармадан сахналык көрүнүштөр жана видео ролик көрсөтүлдү. Иш-чара жаштарды ките окууга үндөө максатында өттү. Бүгүнкү иш-чарада негизинен жаштарга китеп окууга чакыруу, Жыргал Токтурбаевичтин буга чейинки дагы бир нече чыгармалары жаштардын арасына келип жеткен. Жыргал Токтурбаевичтин башка жазуучулардан өзгөчөлүгү бул биринчиден ал тилчи эмес, адабиятчы эмес, ал банк кызматкери, финансист, экономист. Анан экинчи тарабынан ал өзү жазган чыгармаларына өзү актерлук дагы чеберчиликтери бар да. Жыргал Сулайманов «Тил көнүндө жанган от», «Өзүңдү изде», «Жылан эне» сыяктуу бир нече китептердин автору. Элина Майрамбек кызы, Равшан Каримов, Ошмо жаңылыктары.